Assalamu алейкум, Сақбол KG каналын катталуучулары. Амансыздарбы? Бүгүнкү видеороликте Москва жергесинде эң эле белгилүү болгон эки жол белги боюнча кыска түшүндүрүп өтөбүз. Бул жол белгилер 327 жол белгиси токтоого болбойт. 328 жол белгиси токтоп турууга болбойт. Ушул эки жол белгинин негизинде биздин мекендештер өтө көп штраф алып келет. Кантип, кай жерде, канча минуттан ичинде штраф алат? Ошолор боюнча бүгүн толук маалымат берген аракет кылабыз. 327 жол белгиси бар жерлерде өзү мыйзам боюнча токтоого болбойт. Бирок кээ бир учурларда токтоп туруп алабыз. Эгерде ал жерде камера боло турган болсо, 1 минуттан ашча тура турган болсоңуздар, ошол жерден штрафка илешип калышыңыздар мүмкүн. Кээ бир учурларда карап көрөбүз, эгерде камера жок болсо, 327 жол белгиси бар болсо да токтоп 1 минуттан ашча токтоп туруп алган учурлар да болот. Ошол учурда дагы штраф алып калышыбыз мүмкүн. Себеби Мадинин жөө жүргөн кызматкерлери көрүп калса, ошол 327 жол белгинин негизинде ошол жерге келип, сиздерди сүрөткө тартып, видеого тартып, 1 минуттан ашча турсаңыз, ошол жерде дагы Мадинин жөө жүргөн кызматкерлери штрафка илештирип коюшу мүмкүн, туугандар. Ошол үчүн 327 жол белгиси бар жерлерде 1 минуттан ашыкча турбаганга аракет кылыңыздар, туугандар. 328 жол белгиси боюнча айта турган болсок, 328 жол белгиси 327 жол белгисинен айырмачылыгы, 327 жол белгисинде токтогонго болбосо, 328 жол белгисинде токтогонго болот, бирок чектелүү убакытка гана. Эгерде 328 жол белгиси бар жерге токтодуңуз, ошол жерде 5 минуттан ашыкча турсаңыз, ошол жерде 327 жол белгисинде канча штраф алсаңыз, ошол сыяктуу 328 жол белгисинде дагы 5 минуттан ашча турсаңыз, ошол жерде дагы штрафка илешип калышыңыз мүмкүн, туугандар. Ошол үчүн 327 жол белгиси бар жерде 1 минуттан ашча турбаганга аракет кылыңыз. 328 жол белгиси бар жерде 5 минуттан ашыкча турбаганга аракет кылыңыз. Ошол учурда штраф албай, унааңызды айдап жүрсөңүз болот, туугандар. Бул эки жол белгинин негизинде статья 12-16 час 5 менен 3000 рубль штраф алышыңыз мүмкүн. Эгерде 20 күндүн ичинде төлөй турган болсоңуздар, бул жерде скидкасы менен 1,5 рубль штраф болот, туугандар. Туугандар, ушул 327 жана 328 жол белгисинин негизинде биздин канчалаган мекендештер штраф алган жерлерди сиздерге видеоролик менен өз жеринде көрсөткөнү аракет кылабыз. Ошол жерден кантип штраф албай кетсек болот, ошолор боюнча да толук маалыматтар берилет. Видеону толук көрүңүздөр. Туугандар, Казанский вокзал боюнча ушул жердеги жол белгилер боюнча кичине түшүндүрүп кетейин. Бул жерде карап көрсөңүздөр, светофордон өткөндө 327 токтогонго болбойт деген жол белги турат. Ушул жол белги мындайынан кеткенде Мадинин сотрудниктери турган жерге чейин күчүндө болот. Ушул жерге чейин, бул жерде карап көрсөңүздөр, 5 минут токтогонго болот деп жазылып турат. Анын астында 328 жол белгиси турат. Ушул 328 жол белгисине чейин, ушул жол белгиден ушул жол белгиге чейин болгону 1 минут гана турганга болот. 1 минуттун ичинде эгерде клиентиңизди түшүрүп кеткенге үлгүрө турган болсоңуздар, токтошуңуздар керек. Эгерде чемодандары бар болуп үлгүрбөй турган болсоңуздар, ушул 328 жол белгиге чейин токтогоңуздар, туугандар. Ошол үчүн ушул жерде Мадинин кызматкерлери турушат. Көбү ушул жерде 1 минуттан ичинде үлгүрбөй калган үчүн ушул жерде сүрөткө тартканга аракет кылышат. Же болбосо Falcon камера турат. 1 минуттан ичинде ушул жол белгиге чейин тура турган болсоңуздар, адам түшүрөсүздөрбү, үлгүрбөй кала турган болсоңуздар, 3000 штраф келет, туугандар. Эгерде бул жерде караңыздар, бул жерде Мадинин сүрөткө тартып
эгерде 1 мүнөт ичинде үлгүрбөй калган болсо, ушул кеткен поло бул жерде штраф алат. Ушул жол белгиге чейин токтогон үчүн. Ушул жол белги 3:28. Ушул белгиден кийин дальше кеткебиз. Дальше уже 5 минутта убактыңыз болот. 5 минуттан ичинде ушул жерде адамды түшүрүп кетсеңиздер болот, туугандар. Акыркы 3:27 жол белгиге чейин. Чемодандары көп болсо, анча-мынча мындай бабушкалар чыгып калат, түшүшү кыйын. Ошондой боло турган болсо, ошол знактан кийин гана токтоп, адамдарды түшүрүп, андан кийин кетиңиздер. Бул жерде 5 минутта кеңири убактыңыз болот. 5 минуттадан кийин бул жерде өтүп кете турган болсо, убактысы бул жерден дагы 3000 рубль штраф аласыздар. 5 минуттан ичинде кетип калышыбыз керек. Ярославский вокзал боюнча маалымат. Бул жерде дагы 3:27 жол белгиси турат. Ушул жол белги кийинки 3:28 жол белгиге чейин күчүндө болот. Кийинки 3:28 жол белгиге чейин эгерде ушул жерде келип туруп токтой турган болсоңуздар, Falcon камерага илешип алышыңыздар мүмкүн. Же болбосо бул жерде дагы Мадинин кызматкерлери сүрөткө тартып кетиши мүмкүн. Мына ушул 3:28 жол белгиге чейин эң үстүдө турган. Эч качан токтобоңуздар. Эгерде 1 минуттан ичинде үлгүрбөй калсаңыздар. Ушул жерден дальше, ушул белгиден кийин гана токтой турган болсоңуздар, акырына чейин 3:27 жол белгиге чейин токтой турган болсоңуздар, сиздерде 5 минутта убакыт болот. 5 минуттан ичинде заказды түшүрүп алып, кайра заказ алып кеткенге мүмкүнчүлүк болот, туугандар. Ярославский вокзал, Ленинградский вокзал. Кыска маалымат. Мекендештер, Савеловский вокзал боюнча кыска маалымат берип кетейин. Көбүнчө ушул жерге келебиз, навигатор ушул жерди көрсөтөт. Савеловский вокзалга келгенде бул жерде автобустун парковкасы турат. Бул жерге эгерде токтоп кое турган болсоңуздар, 3:27 жол белгисине чейин токтой турган болсоңуздар, бул жерден 5000 рубль штраф аласыздар. Экинчи айта турганым, ушул эле жердин сол тарабына да көбүнчө таксилер токтоп турганын көрөбүз. Бул жерде 3:28 жол белгиси бар. 3:28 жол белгиси, билесиздер, 5 минут гана турганга болот. Бул жерде дагы жазып да коюптур. Болгону 5 минут гана турса болот деп. Эгерде 5 минуттадан көп тура турган болсоңуздар, бул тарабына 3:27 жол белгисине чейин тура турган болсоңуздар, 3000 рубль штраф аласыздар. Эгерде көп тура турган болсоңуздар, мына такси парковка бул жерде, ушул жерге кеңири коюп турсаңыздар болот, туугандар. Көбүнчө камера жокко деп ойлошуңуздар мүмкүн, бирок Москванын бардык жеринде эле камера бар. Бул тарапта парковкаларды тарткан Falcon турат. Ошол тараптан ушул тарапка сүрөткө тартып коюшу мүмкүн. Кыскасын айтканда, мына такси парковкага каалаганча турсаңыздар болот. Сол тарапка токтой турган болсоңуздар, болгону 5 минут гана тура аласыздар. 5 минуттан өтпөш керек. Кыскасы ушундай маалымат. Анан туугандар, мындай жерде эскертип кетейинчи. Мына светофор, мына жолдун башында 3:27 жол белгиси турат, токтогонго болбойт деп. Ал белги мына экинчи 3:27 жол белгиге чейин действует этет да, күчүндө болот. Мына ага жетпей таксилер токтоп алган. Мына карасаңыздар, такси парковкасына жетпей токтоп турушат. Значит, аркадагы 3:27 жол белгисинин негизинде ушул такси парковкага токтобой тургандыгы үчүн бул жерде дагы штраф алабыз, туугандар. Антип токтобоңуздар. Туугандар, мына Москва Ситидеги жол белгилер боюнча дагы кыска түшүндүрүп кетейин. 3:27 жол белгиси токтогонго болбойт. Мына 3:28 жол белгиге чейин действует этет. Эгерде 3:28 жол белгиси болсо, бул 5 минуттага чейин токтогонго болот. 5 минуттадан кийин өтүп кете турган болсо, убактысы бул жерде дагы 3000 рубль штраф алабыз. Бул көбүнчө такси тармагында иштеген мекендештер ушундай жерге
келип парковка токтоп туруп алышат. Кээ бирлери машинасын таштап кеткен учурлар дагы катталат. Бул жерге дагы маани берип көрсөңүздөр. Мен келгенде мына таксилер турган болчу. 5 минуттан өтүп кетти окшойт. До сих пор турат. Бул жер стоянка катары колдонуп алышкан. Бул жерде 5 минуттан кийин 3000 рубль штраф аласыздар. Бул жагы эже окшойт. Саламатсызбы эже? Сиз көптөн бери байкап атам да, бул жерде 5 минуттан ашыкча турсаңыз 3000 рубль штраф келет. Жок, бул жерде 328 жол белгиси турат. 328 жол белгиси бул 5 минут гана турганга болот деп жазылган. Сиздики азыр өтүп кетти. Эгерде байкадым, бул жерде мадилер дагы тартып кетишти. Бул жерде камералар бар. Ошон үчүн бул жерде көп турбаңыз. Жол белгиге карап жүрүңүз эже. Кыргыз эжебиз экен. Бул жерде дагы мекендештерибиз билгени бар, билбегени бар. Ал жер менен бул жердин айырмасын карап көрсөңүздөр, 327 жол белгиси турат. Анын астында таксинин кошумча табличкасы турат. Эгерде ушундай кошумча табличкасы болсо гана токтоп турганга, эгерде такси тармагын иштегендерге ушул жерде токтоп турганга болот, туугандар. Мекендештер, өзүңүзгө ыңгайлуу жана арзан авиабилет издеп жатсаңыздар, биздин авиакассадан алсаңыздар болот. Ушул видеонун астына номерлерин калтырам. Жана дагы бир мүмкүнчүлүк, авиакассанын YouTube каналындагы описанияга калтырам. Ошол жерден онлайн сценаларын көрүп турсаңыздар болот. Жана катталышты унутпаңыздар, туугандар. Ар дайым сак болуңуздар. Сак бол каналына да катталыңыздар. Аман болуңуздар.